Кыргыздын нарк насилин дагы сактап, улууну урматтаган, кичүүнү сыйлаган жакшы жаштардан болгула. Той кылансын, жакшылыктар болсун. Мен өтө бай эмесмин, бирок руханий жактан баймын. О, сиз атыңыз ким? Куштарбек. Сиз сүйлөшүңүзгө караганда илгери мугалим болгонсуз. Тарыхчы. 31 кам жүзгө чыктым, 37 жыл мугалим болдум. Ошо да. Айттым го, ооба биз психолог болуп калабыз тамадалар деп. Кийинки бай ким? Сизби? Ассалому алейкум, урматтуу коноктор. Мына бүгүн эң бир белгилүү күн Кадамжай менен Алайкуга руханий көпүрө салып аткан күн болуп турат. Мына кызыбыз менен балабыз эки жерден табышып, бул көпүрө Алла Тааланын өкүмү менен ушу бол дегенде болуп азыр тойго чогулуп отурабыз. Мына турат кечээ күнү ушундай бала болуп, бизге ушундай каалоолорду уккан бала эле. Эми бүгүнкү күнү кызына келип отурабыз. Мен бул кишинин атасынын күйөө баласы элем. Мен деле ушул жерде картайып баратам. Мен мына жерде кыз узатуу жөнүндө сөз болуп аткандан кийин кыз жөнүндө бир эки сөз айтып койгум келип турат да. Кыз төрөлгөндө атасына бейиш убада кылынат экен. Кыз турмушка чыкканда ошо жолдошунун жарым ыйманы көтөрүлөт экен. Кыз төрөгөндө бейиш таманына түшөт экен. Бул улуу адамдардын бардыгы, акылдуулар, пайгамбарыбыз энеден чыкканда, ошон үчүн биздин кызыбыз эне болуп, келечекте көп балалуу болуп, ал баласы жөнөкөй эмес, салих уул, салих кыздарды тапкан кыздардан болсун. Ушу элине журтта кызмат кылгандардан болсун. Ушу бөлөк бөтөн жерде окуп жүрүп туруп окуулары ийгиликтүү болсун. Эч нерседен кемибей, ушу Алла Таалам ообас, оомат берсин, тайбас, таалай берсин. Эч кемибеген ырыскы берип, никеси жалкы болуп, ооматы эгиз болсун. Ылайым ушу келгендердин баары дайым тойдо жолугуп калалы. Амин, рахмат. Сиз дагы мугалим болгонсуз. Экономикадан бергенсиз. Келиңиз.